Спорттук оюндар кайрадан кайтып келди. UFC бокс футбол. Эгерде сиз көп акча иштеп тапкыңыз келсе, анда мелбет аркылуу табыңыз. Эң мыкты коэффициенттер сизди күтүүдө. Сот Кыргызстан партиясынын пайдасына чечип берди. 27 августта Свердлов райондук сотунда Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына карата доо арызы каралган. Сот Кыргызстан партиясынын пайдасына чечилип, БШКнын чечими жокко чыгарылды. Сот залынан чыккан партия лидери Канатбек Исаевди журналисттер тосуп алды, бирок ал комментарий берген жок. Партиядан депутаттыкка талапкер Талант Мамытов сот биздин арызды карап канааттандырды. БШКнын жумушчу тобунун чечими жокко чыгарды. Бишкек шаардык административдик соту адилеттүү чечим чыгарды, деди ал. Свердлов райондук сотунун имаратында жүздөгөн адамдар партиянын тарапкерлерине жана жарандык активисттер соттун чечимин угууга келишкен. Эске сала кетсек, борбордук шайлоо комиссиясы 25 августта Кыргызстан партиясы шарттарды бузган деген негиз менен анын документтерин артка кайтарган. Ага чейин 24 августта партиялардан тизмеге байланыштуу тийиштүү документтерди кабыл алуу аяктаган. 17 партия эрежелерди аткарганы расмий кабарланган. Оюн бүт элек. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясы боюнча жогорку инстанцияга кайрылат. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекенинин төрайымы орун басары Абдыжаппар Бекмаматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. БШК коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин талкуулашат. Буга чейин партиядан депутаттыкка талапкер Талант Мамытов сот биздин арызды карап канааттандырды. Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобунун чечимин жокко чыгарды. Бишкек шаардык административдик соту адилеттүү чечим чыгарды, деген ал. Свердлов райондук сотунун имаратына жүздөгөн адамдар партиянын талапкерлерине жана жарандык активисттер соттун чечимин угууга келишкен. Булак Назар Ньюс. Канат Исаев, борбордук шайлоо комиссиясы биздин эле эмес 206 миңден ашуун шайлоочубуздун укугун бузуп жатат. 27 августта Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын карап жатат. Партиянын лидери Канат Исаев сотто 2020 жылдагы шайлоого кабыл алуу боюнча билдирүү жасады. Бул техникалык ката партияны жарыштан четтетүүгө себеп боло албайт. Пара берүү мыйзамсыз үгүт жүргүзүү. Каржылоо болсо, башкача айтканда, шайлоочулардын сөз эркиндигине байланышкан мыйзам бузуулар аныкталган процесстерди билебиз. А бирок бул катачылык шайлоочулардын чечимине эч кандай таасирин тийгизбейт. Бул үчүн эскертүү жасоо жетиштүү болот. Ошентип борбордук шайлоо комиссиясы партиянын талапкерлигине гана эмес 206 миңден ашуун шайлоочунун да укугун бузуп жатат. Мурунку шайлоолордо одоно мыйзам бузууларга жол берилген прецеденттер болгон. Аларды жазалса болот, бирок аларга кичинекей гана эскертүү берилген, деди Исаев сотто. Өзбекстандык журналист Бишкекте УКМКда кыйноого кабылганын айтты. Кыргызстанда кармалып Өзбекстанга өткөрүлүп берилген өзбекстандык журналист Бабамурод Абдуллаев адвокаттар аркылуу ачык кайрылуу таратты. Анын адвокаттарынын бири Тимур Карабаев 27 августта Азаттыкка билдиргендей, катта Абдуллаев Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагында кыйноого туш болгонун айткан. Ал өзүн кармаган атайын кызматтын өкүлдөрү адвокат менен байланыштырбай койгонун, чөнтөк телефонун күчтөп тартып алып, эч кандай протокол түзүлбөгөнүн, УКМКнын тергөө абагында адвокаттар менен байланышууга мүмкүнчүлүк берилбегенин, тергөөчү аны адвокаттарсыз эле өзүн Өзбекстанга өткөрүү тууралуу документке кол койдурууга аракет кылганын, батири мыйзамсыз текшерилгенин кол койдуруу үчүн тергөөчүлөрдүн бири өзүнүн сүлгү менен муунтканын, атайын кызматтын мыйзамсыз аракеттерине каршылык иретинде 12-15 августта ачкачылык жарыялаганын белгилеген. УКМК Өзбекстандын журналисттин кайрылуусуна комментарий бере элек. Буга чейин Бабамурод Абдуллаевдин адвокаттары УКМКга каршы башка прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Алар башкы прокуратурадан Абдуллаевдин катын расмий арыз катары карап, анда жазылган фактыларды кылмыштар менен жоруктардын бириктүү реестринде каттап, сотко чейинки териштирүү ишин баштоону өтүнүп жатышат. УКМК өзбек бийлигинин суроо талабы менен Бишкекте кармалып убактылуу кармоо жайында отурган журналист Бабамурод Абдуллаев 14 күндөн кийин 22 августта Ташкентке өткөрүлгөнүн кабарлаган. Адвокаттар Абдуллаев качкын
камын суранып арыз бергенине карабай атайын кызмат журналисти Өзбекстанга өткөрүп бергенине сын калышууда. Буга чейин бир катар эл аралык уюмдар Кыргыз бийлигинен Бабамурод Абдуллаевди Өзбекстанга өткөрүп бербөөнү талап кылышкан. Бишкекте акыркы стационар жабылды. Бүгүн Бишкектеги спорт ордосунда ачылган күндүзгү стационар акыркы бейтапты сакайтып, үйүнө узатты. Бул тууралуу шаар мэриясынан кабарлашты. Эртең ал толугу менен жабылат. Андагы медициналык жабдуулар, керебеттер жана башка инвентарьлар сакталып, дезинфекциялоо жана кварцап тазалоо иштери жүргүзүлөт. Пандемия убагында күндүзгү жана түнкү стационарлар жалпысынан 106.222 шаар тургунуна медициналык жардам көрсөткөн. Бишкектиктердин ден соолугуна кам көрүү үчүн үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун медицина кызматкерлери, санитарлар ыктыярчылар болуп, жалпысынан 252 киши иш алып барган. Бүтүн Кыргызстан шайлоодон четтетилеби? Мурдатан жаш кыздарга үйлөнө берип белгилүү болгон Ажике Турсунбай Бакир уулу эми Бүтүн Кыргызстан партиясын шайлоодон четтетүү менен ММКлардын каарманына айлана турган болуп калды. Көрсө бул партиянын негизги жыйынында тизме түзүлүп жатканда Турсунбай Бакир уулу оңтойлуу жерден орун алган экен. Партиянын съездинде бекитилген тизме кийин өзгөртүлүп, Ажике өзүн таппай калат. Эмнеге мындай болду деп сураса, шайлоого акча керек. Фондко ким көбүрөөк каражат төксө, ошолорду алдыга жылдырдык деп Мадумаров да ачыгын айтып салган экен. Эми Ажике мыйзамга таянып, съездде бекитилген тизме өзгөрбөш керек экендигин бетине кармап сотко берүүдө. Бул жерде түрдүү ойлор пайда болууда. Эгерде Бүтүн Кыргызстан аз эле депутат менен өтүп кетсе, Тили Курч Адахан мырза чекеге чыйкан болушу толук мүмкүн. Ошондуктан Ажикенин аракети бийлик жактайт деген партияларга жагып кетиши толук мүмкүн. Айрым бир эксперттер Бүтүн Кыргызстан шайлоодон четтетилсе, саясий интригалардын мындан күчөп кетишин божомолдошууда. Булак аргумент KG. Урмат Усенов Мекеним Кыргызстан партиясынан чыгып кетти. Күздө өтө турган парламенттик шайлоого депутаттыкка Мекеним Кыргызстан партиясынын атынан аттанып жаткан ырчы Урмат Усенов көпчүлүк талкуудан кийин талапкерлигин алып шайлоого катышпай турганын жар салды. Шайлоого сунуштар былтыр күз айында эле башталган. Замандаштарым менен чогуу катышып көрсөмбү деген ойдо талапкерлигимди койгом. Бирок иш жүзүнө ашпай калды. Анын жөндүү себептери бар. Мени колдоп жана сын айткан бардык көрмандарыма терең ыраазычылыгымды билдирем. Мен шайлоого катышпайм жана партиядан дагы чыгып кеттим, деди Урмат Усенов. Булак аргумент KG. Бакиевдин небереси фамилиясын өзгөртүп $80 миллион бизнести башкарууда. Экс-президент Курманбек Бакиевдин небереси Белоруссияда ири бизнес менен алектенип жүрөт. Бул тууралуу Настоящее время сайты жазып чыкты. Алардын маалыматында Белоруссиялык Новини Бай басылмасы жергиликтүү бизнесмендердин тизмесинде 25 жаштагы Руслан Петровду кошуп жазган. Минск шаарынын чок ортосунда салынып жаткан $80 миллион турган Контрополь борборунун 75% Руслан Бакиевге таандык. Бул тууралуу жаш бизнесменден маалымат алууга аракет кылган журналисттер анын жардамчысынын Руслан ал борборго катыштыгы жок деп жооп берген. Сайттын жыйнаган материалдары боюнча Руслан Петров экс-президент Курманбек Бакиевдин туң уулу. Марат Бакиевдин баласы экенин тастыктаган. Русландын LinkedIndеги сүрөтү менен Бакиевдин үй бүлөлүк сүрөтүндөгү Руслан экөө куюп койгондой окшош. Ал эми Facebook баракчада достугунда Максим Бакиев бар. Беларусь мамлекеттик университетинин эл аралык мамиле бөлүмүндө 2010-жылы Руслан Маратович Бакиев окууга тапшырып, кийин Руслан Маратович Петров болуп калган. Центропол борборунун курулуш долбооруна Марат Бакиев иштегендиги тастыкталган. Учурда Руслан Петров айланасында болуп жаткан маалыматтарга жооп бере элек. Аргумент KG булагы.